Эфирде элдик медианын элдик талкуу программасы кайрадан түз эфирде. Студиянын ушул программанын алып баруучусу мен Наргиза Байөмөрова. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү элдик талкууга түшкөн маселе ушул биометриялык паспорт бланкын даярдоо боюнча өткөрүлгөн тендерде мыйзамсыз иштерге байланышкан деп шектелип, мамлекеттик каттоонун 3 кызматкери 16 апрелде камакка алынганы баарыбызга маалым. Мына ушул паспорт маселеси деги эле Кыргызстанда көп жылдан бери козголуп келе жатат, бирок чечилбегендей сыягы көрүнөт да. Себеби дегенде ушул деги эле паспорт коррупциялашкан маселеби деген дагы бир коомчулукта ойлор бар. Бүгүн темабыз паспортты Кыргызстанда чыгарууга мүмкүнбү? Ал эми биздин бүгүнкү талкуунун коноктору болсо Жогорку кеңештин депутаты, бюджет жана каржы комитетинин мүчөсү Марлен Маматалиев. Саламатсызбы? Ошондой эле Учкун ачык акционердик коомунун директору Дайыр Кенекеев. Саламатсызбы? Ушул баарыбызга маалым болгондой эле, мен жогоруда айтып кеткен тендер боюнча маселе козголуп, ушул мамлекеттик каттоо кызматынын 3 кызматкери камакка алынды. Бул паспорт маселеси чын эле өтө көйгөйлүү маселе болуп келатат көптөн бери эле. Деги эле ушул мамлекеттик сатып алуулар боюнча толуктуу өзгөртүүлөргө сиздер Жогорку кеңештин эл өкүлдөрү баягы көз салып маалым алып турасыздар, что негизи эле ушул паспортко байланыштуу тендерде мыйзам бузуу болгонбу? Азыркы сиз айтып аткан тендер боюнча ал жерде мыйзам чегинде эле өткөн. Бирок тилекке каршы негизи эле мыйзамдын өзү азыркы учурда айрым бир коррупциялык схемаларга жол берет да. Ошол менен бирликте лоббирование системасы, биз каалаган компанияны алдын ала сүйлөшүп алып, алдын ала ал компанияны өткөзүүгө толук жолу бар да, механизмдери бар. Ошого окшогон бир топ жагдайларды чекке кагыш үчүн биз мыйзамга өзгөртүү киргизип, азыркы учурда экинчи окуудан өткөзүп атабыз. Кудай буйрса ал өтүп калса, мен ойлойм ошого окшогон көпчүгөн тендерлер, Минтрансда болуп аткан жанагы ызычуу, бул жакта болуп аткан ызычуу жана башка биздин тендерлерден жылдап өтүп аткандардын баардыгы токтойт деген бир жакшы ниетте ушул мыйзамга өзгөртүү кирип жатабыз. Эмне болгон өзгөртүү, ошону бирок кыскача токтолуп кетсеңиз. Эми азыр өзүңүз мына окуп көрсөңүз, бул жерде талаш тартыштын баардыгы квалификационный жана техникалык требованиядан келип чыгат да. Биз тендерди өткөзүүдө бир заматта ошол квалификационный требованияларды дагы ачабыз, технический требованияларды ачабыз, анан баасын дагы ачып алабыз да. Анан баардыгын ачылгандан кийин биз сөзсүз түрдө эң аз берген мыйзам боюнча эң аз берген компания болуш керек. Анан биз ошол компанияны карай баштайбыз дагы техникалык требованиялардын атсалышын экинчи орунга коюп коебуз да. Биз биринчи орунга качествосын эмес, биз биринчи орунга баасын ар дайым коюп алабыз да. Анан анын алкагында эми мындай жакшы өткөзгөн, мыйзам менен өткөзгөн, чын дил менен өткөзгөндөр да жарандарыбыз бар. Бирок тилекке каршы ошол мыйзамды ары бери ойноштуруп, айрым компанияларды лоббировать эткенге дагы мыйзам бар да. Мисалы, ушул эле компаниялар 5 компания катышыптыр. 5 компаниянын ичинен биринчи, экинчи берген компания техникалык требованиялар менен жокко чыгарып салды да. Жокко чыгарып салып, үчүнчү айырмасы 250 миллион сом берген компанияны тандап алынып атат. Литвалык компанияны. Бул деген биздин мыйзам ушундайга жол берип атат да. Биз өзгөртүү киргизгенде биз айтып атабыз. Биз баасын билбей туруп биринчи 2 этапка өткөзөбүз. Биринчи этапы бул квалификационалык жана техникалык требованиялардын алкагында тендер өткөзөбүз да. Бул деген эми ушул тендер маселесинде мурда эле ушундай кылсак болот беле? Эмнеге бул мындай тоскоолдуктар болуп келгенби же болбосо бул жааттачы? Сиз айтып атасыз, мыйзамга өзгөртүүлөр эми кирип атат депчи. Бирок тендер биз билгендей канча жылдан бери эле ушу тендердин негизинде көптөгөн мамлекеттик ишканалар тендерди өткөрүп келишет да, ичара. Эми ар бир мыйзам өзү жазылат да, жакшы ниетте эле жазылат. Эми бул мыйзамды бирөө коррупционный схема болсун деп жазды дегенден мен алысмын. Бирок убакыт өткөн сайын бизде эми өзгөчө бизде ушул мыйзамды ары айланып өтүү же мыйзамды бир кандайдыр бурмалап өтүү механизмдери жылдан жылга иштелип чыга берет да. Бул мындай адамда көрүнүктүү эле нерсе да, мындай ар дайым болуп келе турган практический эле нерсе да. Ошондуктан бул мыйзамды дагы ал бир минустарын издеп чыгып, таап чыгып, ар кандай бурмалап ушул мыйзамды өз чөнтөгүнө сала турган ыкмалар менен өзүнө колдонуп атат да. Эмнеге бул мыйзам мурда баягы каралып колдоо тапкан эмес? Бул мыйзам мурда каралган эмес. Бул мен ушул депутат болуп келгениме 1 жыл болду. 1 жыл мен келер менен эле биринчи учурдан баштагам. Себеби мен өзүм
мамлекеттик кызматта 12 жыл иштегем. Андан сырткары 4 жыл бизнесте иштеп калдым. Өзүм ушу мамлекеттик кызматкер болуп иштегенде түздөн түз ушул комиссияларга катышып, өзүм башыман өткөн нерселерди билгем да. Анан ошого мен биринчи эле оюм ушул өзгөртүү киргизели, бир талапка салайлы. Бардык катышуучулар бирдей талапта, бирдей конкурста келсин депчи. Эми азыр каалайсызбы, каалабайсызбы, мындай ишкерлерди бөлүп алганда бул министерствого барбай эле койсок болот. Ал жерде бул компания ар дайым утат, ал жерде өзүнүн схемасы бар, сүйлөшүп алган. Биз ал жерге катышпайбыз деген да заманга жетип калганбыз да азыркы учурдачы. Мен ойлойм буну сөзсүз түрдө жокко чыгарышыбыз керек. Ошону алып калганда ушул мыйзам кирип атат да. Дайыр мырза, ушул биометриялык паспорт бланкы чыгаруу боюнча ушул маселе козголуп, ошонун негизинде жанагындай адамдар камакка алынып атат да. Ушул учкун акционердик ачык коому мамлекеттеги бирден бир басмаканалардын бири да, көзгө басар. Эми ушул сиздерден паспортты басып чыгарууга мүмкүнчүлүк барбы? Сиз туура айтасыз. Учкун акционердик коомуна быйыл 93 жыл болот. Негизи эң ири полиграфиялык комбинаттардын бири болуп эсептелет. Баягы убагында 25 тоннага чейин продукция күнүнө чыкчу да. 1,5 миң киши иштеген ушундай чоң. Азыркы күндө дагы учкун компаниясы эң көп полиграфия отраслындагы эң көп налогту, дивидендти төлөгөн компаниялардын бири болуп эсептелет да. 35 миллион сомдой жылына бюджетке которуп турабыз да. Бүгүнкү күндө мына азыр Марлен мырза, урматтуу депутатыбыз айтып кетти. Буга чейинки өзгөртүү сатып алуулар мыйзамын өзгөртүү кирди. Кече жакында эле жаңы редакцияда чыкты. Ал мыйзам номер 4-түнчү болуп 11 январда. Ошонун негизинде өкмөткө тапшырма берилген да. Мисалы үчүн мамлекеттик маанидеги кагаздарды жана мамлекеттик маанидеги бланктарды мамлекеттик ишканалар гана чыгарсын дегенчи. Ошонун ичинен колдоо тапкан, президенттин алдына барып чыкты, бирок ошол жерде бир пункт бар да. За исключением деп. Жанагы айдоочу күбөлүк менен ушул азыркы айтылып аткан паспорттордон тышкары документтер деп эмнегедир экөөнү чыгарып койгон да. Бул жерде көп суроону талап кылат. Анткени азыр Кыргыз Республикасында мына полиграфия базарында десек болот, 200дөн ашык полиграфиялык компаниялар бар. Жеке менчик баарын, кичине чоңун баарын алгандачы. Эми ошол мамлекеттик маанидеги документтерди ошол мамлекеттик ишкана жазасын деген туура. Туура да, туура чечим. Эми өкмөт ошол мыйзамга карата мына иш тобун түзүп, ошонун тартибин ойлоп чыкты кече жакында. 15 апрелде мурдайыны 162 токтом менен чыгарып атат. Ал жерде мындай деп атат. 3 компаниянын ортосунда тендер болсун деп атат да. Кайсы компаниялар? Бул ошол биздин акционерлик коом Учкун, Осо Гознак, мурунку Континент Принт, анан кийин иш башкармалыгы бар, биздин президент алдында управ делами президента деп болот. Ошол 3 компания деп атат да. Бирок ошо Континент басмаканасы бир акциясы бар, менчик басмакана окшойт, Убагында 65% улутташтырылган компания да. Эми бул жерден эмне 3 минусту таап мен айткым келет да ушул шилтемеде. Биринчиден биздин урматтуу депутаттарыбыз, урматтуу президент кол койгондо ушул жөнөкөйлөштүрүлсүн, мамлекеттик ишканага түздөн түз берилсин да, басып чыксын десе, азыр ошол иш тобу түзүп туруп кайра усложнять этип многоступенчатый кылып койду да. Конкурс болгондо мисалы үчүн килеген жана айтылып кеткен мощностьтар менен учкунду ошол Континент Принт менен управ деланын типографиясы менен теңдеп коюп атпайбы? Анан мына Марлен мырза айткандай, ким наименьший ценаны берген киши отат деп атат да. Бирок мен жанагындай учкундун 48 000 квадрат недвижимости менен мен 1,5 миң квадрат Континент Принт менен баасын бир келтире албайм. Менде затраттар чоң. Менде 4 эсе штатым чоң. 180 киши иштесе, Континент Принтте 40 киши иштейт. Бунун баары затрат. Мен соцфонддорду, налогторду ачык, айкын, прозрачный компания катары төлөйбүз. Ошондуктан жанагынын баалардын баары бир келет да. Ошондуктан бул бир маселе, экинчи маселе мына азыркы күндө 350-постановление менен 271 мамлекеттик маанидеги кагаздар бар. Ошонун баарын учкун чыгарып келаткан жана келет да. Эми паспорт
паспортту алсак, эң көйгөйлүү ушу эң көйгөйлүү паспортты деле чыгара алабыз. Бирок материалдык базасы жагынан кандай болуп калат? материалдык базасы жагынан ошого алып келатам да. Мисалы үчүн учкундагы бардагы союз убагында бул режимный объект катары курулган да. Мисалы үчүн охранасы, безопасность жагынан кынтыксыз. Учкунга чужой кире албайт. 3-4 кордондон, охранадан өтүшөт да. Бул жагы жакшы. Ошондуктан жанагы избирательный бюллетендердин баары, ГРСтин оборудованиянын баары бизде турат да. Анан бул жерде жабдуулар, оборудование жабдуулардан эле да. Анткени коргоо элементтери жогору болуш керек паспорттун. Коргоо элементтери жогору болуш керек. Ошон үчүн жана интаглио печать жасаган оборудование керек да. Бул жана акча басканда, акчаны мынтип кармаганда мындай колго илинип атпайбы? Ошол интаглио печать деп коет. Ошо жабдуунун баасын билип көрдүңүзбү? Канча? Билип көрдүк, баардыгын изилдеп, мына паспортту Кыргыз Республикасына чыгарганга учкундун базасында толук мүмкүнчүлүк бар. Ошол интаглио печать, мини Орлов 3 деген интаглио печаттын КБА нотасис жана японский оборудование, европейский японский оборудованиялардын толук жабдуусу, под ключ жасалганы 2 миллион 200 евро турат. 2 миллион 200 евро турат экен. Алып келип монтаждап, консультациясы менен үйрөтүп бергенге. Анан ошонун ичинде жанагы Супер Орлов интаглио 3 деген оборудование кичинекей банкноталарды чыгарса болот да. 20 сом, 50 сомдуктарды биздикин. Анткени ал жерде жана коргоо элементтери аз да, 2000 сом, 1000 сомго караганда. То есть сиздин берген сурооңузга толук кандуу жооп бере алабыз. Бүгүн учкундун мүмкүнчүлүгү жок, оборудование жабдуулар жок. А так техник персоналдар, корректировщик, дизайнерлер бардык тажрыйбалуу бизде адистер иштеп атат азыр. Жумушчулар дагы жетиштүү. Же аны ишке киргизгенде жумушчуларды да алууга кажет болуп калабы? Эгер керек болсо алабыз да. Бул рынокто бар, Кудайга шүгүр да. Мисалы үчүн мына Марлен мырза айтып кетпедиби, биз азыр баасын эле карап калабыз депчи. Бирок улуттук паспортты көтөрүп жүргөн киши сыймыктаныш керек да. Ал сулуу болуш керек бир четинен, экинчи четинен бул Кыргызстандын чет өлкөдөгү жүзү да паспорт деген. Марлен мырза, сиздин маалыматыңыз барбы? Азыркы биздин паспорттор кайсы өлкөлөрдөн чыгарылып келет жана канча бир баасы кетип атат, ошо мамлекеттен канча каражат которулат? Биз азыркы берип аткан, мен кичине кыска айтып кетейинчи, ID карта боюнчачы бир жакшы мисал айтып кетейин дедим эле да. ID карта эсиңизде болсо керек, мурда 1000 сомдон $200 чейин жетчү. Бат чыгарсаң 250 евро даже евро чейин жетчү да. Бирок анын бардыгы бир жеке компания жасачу да. Биз ошону 2012-жылы чет элдик жеке компания жасачу же биздин жеке компания? Чет элдик жеке компания жасачу дагы. Биз ID карточкаларды ошол башка эле бир немелерге акчаларыбызды бардыгын ошол мен айткан 1000 сомдон баштап 200 еврого чейин берчүк да. Аны коркпой эле 2012-жылы биз ушуну өзүбүз чыгара эле деп Кореядан оборудование алганбыз. Бекер бизге грант катары биз барып сүйлөшүп, бизге грант катары оборудование алып келип берген. Биз алып келдик дагы өзүбүз ID карточканы азыркы учурда ID карталардын бардыгын өзүбүз чыгарабыз. Эми эмнени биз алдык? Биринчиден коопсуздук, өзүбүз база данных бардык өзүбүздө болот. Экинчиден паспорттун баасы 1000 сомдон 100 сомго чейин түштү. Үчүнчүдөн эми биз кечке эле бир болбогон бирөөлөргө акча бере бербей, биз ошол азыр өзүбүздүн ГРСтин астына Infocom деген компанияга түздөн-түз ошол акчалардын баары түшүп атат да, кайра кайтып келип бюджетке чыгып атат да. Бул жерде ошондой эле система. Бул жерде эч коркпош керек. Коркпой эле өзүңүз көрүп атасыз, эми бир азыр жакшы сөз болуп кетпеди, мафия депчи. Бул жакта чындыгында бир чоң мафия бар да. Эгер биз аны сындырып күчүбүз менен алып толугу менен учкунга берсек, учкун айтып атпайбы $2 миллион турат экен депчи. Эми $2 миллион деген эмне? Биз азыр тендерге $15 миллион сатайын деп турабыз да. Эми бюджеттен кетпесе дагы эл ошонун өзүнүн акчасынан берет да. Биз эмне үчүн өзүнүн акчасын өзү актап коет атпайбы? Актап коет атпайбы? Бат эле бир заматта эле актап коет атат. Эмне үчүн биз азыр суда катарында деле биз бере албайбыз учкунга. Суда катары берип турсак, бир 2 жылда жетпей эле ал акчаны кайра актап, эң негизгиси өзүбүз чыгарып баштайбыз. Анан кайра эле ал кирешенин бардыгы биздин Кыргызстандын өзүнүн. Эми ошого эмне тоскоолдук болуп атат? Сиз деле мына мүмкүн болот, ачса болот, ушул 2 миллион 200 еврону таап берсек болот деген сөздөрдү айтасыз. Бул жерде мен жана башында айтып кеттим го, бул жерде чындап эле бир чоң бир
коррупциялык бир схема бар да, эч ким бергиси келбей атат бул рынокточу. Бул жерде өтө чоң, өзүңүз көрдүңүз го, чоң акчалардын айланып турушу да. Мен ойлойм буга чекит коюлат. Азыр бул биринчи процесси башталды. Биз биринчи мыйзамдаштырып алайлы азыр. Мыйзам менен жол берип алайлы. Андан кийин мен ойлойм, Кудай бурса, буга эрк керек. Президентке чейин жетип туруп, бул эрк менен буну өзүгө кайтарсак болот да. Азыр сиз айткан жана маселе боюнча азыр паспорттун азыркы тендер өткөзүп калса, паспорттун баасы 900 сомдон 1000 сомго чейин тегерегинде болот да. Буга чейин Deliveroo деген компания жасап келчү, ал английский компания болчу. Эгер азыр тендер эми болбой калбадыбы, бирок бланктар түгөнөйүн деп калыптыр да. Анда бир эле жолу бар. Бул тендерди же жокко чыгарып чыгыш керек, же болбосо жанагы кайра карап чыгып туруп, биринчи эки арзан компания бергендерге батыраак договорун түзүш керек дагы, же болбосо эски Deliveroo менен түзүп туруш керек дагы. Бул эми буну түзбөй туруш керек да, себеби бул түзсө бир 10 жылга түзүлүп кетет дагы, биз анда учкунду дагы жоготуп алабыз да. Ошон үчүн мен ойлойм, азыр аябай жакшы шарт болуп атат. Муну жокко чыгарып туруп эле тез арада. Ошо тендердин баардыгын жокко чыгаруу деги эле. Жок, баарын эмес, ошо паспорт боюнча айтып атам да. Азыркы мына паспорт боюнча өткөн паспорт боюнча тендерди жокко чыгарып, Deliveroo менен продлевать этип турушубуз керек контрактты. Анан тез арада учкун менен чечип маселени, ала турган оборудованияны алып берип, өзү чыгара турганга барышыбыз керек да. Паспорт меселе деги эле башка бир мамлекеттик ишканалар керек десе кагазды калемсапты алууда дагы ушу тендерге байланып атабыз деген дагы бир мүчүлүштүктөр бар да. Ошону дагы ушунун аркасы менен чечип койсо болобу, жоюп? Кайсылар дейсиз? Мисалы, мамлекеттик ишканалар кагазды калемсапты алууда деле ошо тендерге катышып атпайбы? Бир калемсап алыш үчүн, бир кагаз алыш үчүн дагы ошо көз кандуу болбойбу? Мыйзамга өзгөртүү киргиздик. Азыр 1 миллион сомго чейин тендер өткөзбөй эле ала бергенге уруксат алынып атат. Азырчы бүт статья боюнча. Андан сырткары биз азыр жакшы бир норма киргизип атабыз. Эгер кайсыл бир продукт Кыргызстанда 100% Кыргызстандан чыга турган болсо, анда ал тендерсиз эле түздөн түз тендери жок, госзаказ, жана илгери госзаказ деген неме болчу. Бизде 7-чи ошол закондун 7-чи статьясына ылайык келип, биз ошо сиз айткан калем болобу, ручкалар болобу, буга кагаздар болобу, баардыгын топтоп бүт министрликтен. Анан прямой эле заключение менен, мисалы ошол учкундан же башка жактан ала турганга мен шарт түзүп атам да. Ошол да кирип атат азыркы учурдачы. Ошол мыйзамдын бир пунктуна киргизип атабыз. Ушул суроого кошумча иретин айтып кетейинчи. Мисалы үчүн мамлекеттик ишканаларга ошол сиз айтып аткан жабдууларды же болбосо сырьёлорду производство продукт чыгарыш үчүн бизди алсак, кагаз, краска, пластина, жанагы переплеттүү материалдар, бон, винил, ридиндерди алыш үчүн тендер өткөзүш керек да. Ошол эле мезгилде частный компаниялар тендерсиз эле алат. Анан кийин биз эмнеге мамлекеттик? Жок, антке мыйзам ошондой. Мамлекеттик органдар, өкмөттүн позициясы бүгүн мейли деп атканда, бизде ири эл аралык финансылык жана 1 миллион сомго чейинки. Жок, эл аралык финансылык уюмдар бар. Всемирный банк, МВФ дегенчи. Ошолордун требованиясы бар да. Мамлекеттик ишканалар сөзсүз түрдө тендер өткөзүш керек дегенчи. Эми кээ бир жерлерден тендерди чоң ири каражаттар болгондо өткөзүп атабыз. Бирок кээ бир биздин оборудованиялар же болбосо кээ бир жабдууларчы порталга, электрондук порталга чыгарсак деле чыкпайт да эч ким. Андай оборудованиянын тетиктерди, мисалы үчүн, аны барахолкадан же тиги Кудай бергенден же болбосо бул базардан издей турган эмелер бар да. Бирок аны сатып алсаң, ошол мыйзам бузууга кирип атат. Анан жанагы миллион деген порог убагында туура болуп атат десек болот да. Ошо эки негизи эле азыркы материалдык абалы базасы кандай болуп турат? Мисалы, сиз айткан тетиктер муктаж болуп атабыз дейсиз. Чекесинен ошолорду жаңыртууга мүмкүнчүлүк барбы? Кандайдыр бир аракет? Жок, жаңыртуу сөзсүз түрдө кылыш керек. Тиги Япониядан келген оборудованиялар бар. Ошолордун тетиктерин мындай тендерге жабдуулаганда бизде өкүлчүлүгү болбосо, Алматада бар, болбосо Ташкентте бар, же болбосо ошол Европанын өзүнөн катышып, бул деген убакытты талап кылып атпайбы? Тендерди биз 30 күн күтүп, анан победительди определять этип, анан аны заказ бергенче 2 ай жөн эле өтүп кетип атат. А заказчик келип туруп, мисалы үчүн, мага 1,5 миллион бир экземпляр, бир буклет жазап бергиле десе, 1,5 миллионду биз басып чыгарыш үчүн 2 ай күтпөйт да тигилерчи ошол. Анткени ага 1,5 миллионго ошол краска алыш керек,
кагаз алыш керек жана башка жабдууларды алыш керек да, ошон үчүн алар кетип калып атат да башка жака. Анткени аларга бул кагаз атпайдын немеси всегда келгенде эле кечүүнү керек болчу деп эле келет да, срочно деп келишет да, оперативно баарысы. Ошондуктан ошол жерден баягы скоростьтан биз неме кылып атабыз да. Алдын ала алып койгонго бар эми кагаздын бир түрлөрү бар, бирок бир айтат там мага водяной знак менен керек, мага мелованный кагаз керек, мага башка түрдөгү бир кагаз керек, же плотности башка. Баардык кагаздарды биз жыйып алыш үчүн анда биздин обороттук немебиз миллиардга жакын сомубуз болуш керек да. А ошонун кесепетинен баягы жумуш токтоп калган учурлар болобу сиздерде? Жок, ошол кесепетинен токтоп калган учурлар болот, бирок ошондой жана коррупцион элементтер түзүлдү деп атпайбызбы. Эми айла жоктон кээде биз жана компаниялар менен сураштырып, баягы методом котировок деп коебуз, кат жазып туруп, ким кандай баа экенин примерно билебиз дагы, анан эң арзан бере турган компаниядан баягы под реализация деп коебуз, ала беребиз. Ала берип печатьты басып берген убактар болот, анан кийин аркасынан тендер өткөзгөн убактарда болуп атат да. Бул эми калп айтып кереги жок, ошондойлор ошондо вынужденный мерага алып барып атат. Бул атаандаштык рыногунда мамлекеттик ишканаларды атаандаштыктан ылдый басып коюп атпайбы? Биздин мүмкүнчүлүгүбүздү ылдый басып коюп, чектеп коюп атат да. Ошондуктан бул мыйзамга ошол өзгөртүү киргизип аткан ошону киргизиш керек. Анан сиз паспорттон тышкары мамлекеттик мына китептер боюнча дагы ошондой эле. Китептер боюнча да сурообуз бар эле. Китептер боюнча да китеп эмне үчүн? Китептер дагы чет жактан ошо буйрутма берилип чыгарылып атыптыр, ошого баягы басылып келген учкунда жана азыр деле басып чыгарганга окуу курал жабдыктарын, китептерин толук мүмкүнчүлүгү бар. Баардык цикл башынан аягына чейин китеп чыгара турган оборудование турат, специалисттер турат. Чет элде басылып чыгып атканын бир себеби бар. Бул жанагы эл аралык уюмдар грант катары кредитин 60 миллион берсе, 30 грант, 30 кредит, бирок сен эл аралык тендер өткөзөсүң, антпесең бербейбиз деп коюшу мүмкүн да. Ошондуктан билим берүү министрлиги айла жоктон берип атат. Анан ошол Италиядан, Индиядан, Бангладештен, Вьетнамдан басылып келип атат. Бирок басылып келген китепти учкундун китеби менен салыштырганда эч кандай айырмасы жок. Мен аны телевидениеден да көрсөтүп атам, интернеттен да чыгарып атам, эч айырмасы жок да. Бирок ошонун мына кече жакында Италиядан 9 фура келди. 5-6 класстын русский язык литературасы. 9 фуранын $4000 эле логистикасы санаганда, $4000 бир тарап элечи. Бул $36,000 жөн эле жолго кетип атат. Ал $36,000 биз андан көп китеп же башка бир керектүү нерсени чыгарып бермекпиз деген ойлор жарала берет да. Эми коомчулукта деле түзмө-түз бир суроо пайда болуш үчүн эми муну кантип чечсе болот? Мисалы, сиз айткан Индиядан, Бангладеш башка келип атат. Мыйзамда азыр мына урматтуу депутатыбыз айткандай эле, эгерде мыйзам менен жана мамлекеттик маанилүү кагаздар сыяктуу эле түздөн түз мына мамлекеттик ишкана, мисалы үчүн учкунчу, биз торттун упаковкасына тийишкен жокпуз да. Жаза берсин, частный секторго өзүнүн немеси бар, сегменти. Биз мамлекетке керектүү кагаздарды мамлекеттик ишкана жасап берсин. Мисал келтирип берейин сиздерге. Казакстанда бир ишкана, банкнотная фабрика при Национальном банке деген бар. Паспортун, банкнотасын, казактардын теңгесин, жалаң ошол сертификат, лицензия, дипломун, аттестатын, зачеткасын, свидетельство о рождении, о смерти, аскердик кагаздардын баардыгын бир жерден эле чыгат, бир эле кичинекей ишканадан чыгат. Эч немеси жок, анын бирөөгө эле берип койсо болмок да, бирок анын баасын ошол антимонополдук комитет. Өзбекстанда да ошондой. Турциянын айтып болгон ал жакта курулушу дагы башка мамлекеттик иштерди мамлекеттик ишкана жасайт да. Бирок биз ошого бара албай жатабыз. Анткени ошол жана жогору айтылгандай лоббилер, ошол жана айтылган типографиянын аркасында өзүнчө баягы кызыкчылыктар туруп, ошолорду мыйзамдарды, мындай мыйзамдарды өткөзбөй койгонго бут тосуулар жок эмес. Марлен мырза, сиз эл өкүлү катары мына Дайыр мырза айткандай, ушу сунуштарды дагы эске аласыздар деген ойдобуз. Эмки ушул өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду киргизгенде дал ушул китеп маселесин дагы бир карап эске алып коесуздар. Азыркы биз киргизип аткан мыйзамда ал норма бар. Кудай буйрса, мен айткандай, азыр экинчи окуганын 3-чү окууда 1 айдын ичинде өткөзөм деп пландаштырып атам. Өткөзүп алсам, кудай буйрса кийинки заказдар түздөн түз ушул китептерге дагы бул тиешеси бар. Себеби
бул производство дегенде ал китептерler чыгат да, ошондуктан түздөн түз китеби болобу эмеси болот, түздөн түз учкундан ала турган шартты биз өкмөткө түзүп берип атабыз. Биз шартты мыйзамдаштырып бергенден кийин анда өкмөттүн жумушу калат, ал өзүнүн токтомун чыгарат. Токтомуна ылайык китептердин баардыгы учкундан чыгарганга азыр уруксат болуп калат. Канчалык деңгээлде колдоо табат деген үмүттөсүз ушу кесиптештериңиз? Кыйын болду башында, эми депутаттардын арасынан эмес, чын айтайын, эми депутаттар эмес жактан өтө мындай өкмөт тараптан дагы бир аз туура эмес колдоо коюп турушту башындачы. Кийинчерээк бир 3-4 ай болуп калды. Баардыгын жакшы түшүнгөндөн кийин, мен жакшы түшүндүргөндөн кийин премьер-министр дагы өзү баш болуп, вице-премьерлер дагы, министрлер дагы баш болуп, азыр толугу менен колдоп келатат. Мен ойлойм, мыйзамга азыркы учурда өтпөй калбайт деген бир тобокел жок да. Өтөт деп эле отурам, Кудай буйрса. Өтүп калса, баардык маселенин баары чечилет деп ойлойм. Элдик талкуу программасы түз эфирде, андыктан сиздер дагы ушул биздин меймандарга ар кандай суроолоруңуздарды берсеңиз болот. Ушул паспорт жаатында, паспорт Кыргызстандан чыгууга мүмкүнбү деген суроонун тегерегинде талкуу жасап атабыз. Биздин WhatsApp номерлар 0755 10 85 01 номеру аркылуу сурооңузду берсеңиз болот. Буга чейин келген суроолорду сизге жөнөтө берсем, Дайыр мырза, ушул ижарага ижарага берилген кеңселердин дейт каражаттары кайда жумшалат? Ижарага ачык эле айтып кетиш керек. Мен жана айтып кетпедимби? Бизде 48 000 чарчы метр имаратыбыз турат. Андан мына жанагы чоң суксоюп тургандын 14-15, 16 этаждары бул бизге таандык эмес. Ылдый жактагы Блондер паб деп коет, ал дагы жеке менчикке өтүп кеткен. Бирок мына 7-этаждан 14-этажга чейин Кунтор компаниясы отурат. Ижарада отурат. Баасын мен келгенден дагы көтөргөн. Азыр рыночный баа менен, налогтору менен кошулуп туруп $13-14 эмесинде отурат да. Производственный помещениялар көбү бош турат, бирок 2,5 миң чарчы метрин бул биздин ГРС ошо каттоо кызматы ижарага алат, бирок мамлекеттик деп аларга ошо 100 сом тегерегинде гана беребиз. Боршайком өзүнүн оборудованияларын дагы бизде сактайт, алардыкы да чоң каражаттарды талап кылат. Алардын баарысы келип туруп бизде жана башында айтып кеткендей эле ачык финансылык система учкунда бар. Эсеп палатасы, налогу жана башка текшерүүчүлөр келип карап турат ар бир договордучу. Бүттүгү ошол биздин оперативный немелерге жумшалат. Мисалы үчүн биз кыш мезгилинде коммунальный услуга теплого эле 1 400 000 сом төлөйбүз айына. Мен жана ачып затраттар чоң деген ошол да. Мисалы үчүн госна канча төлөбөйт да ангаргачы. Анан кийин свет, соответственно, ошончо кетет. Жана лифттерди обслуживать этиш керек, канализационный система, жана 7 трансформаторубуз бар, 1-категорияда. Аны обслуживать эткенге кетет. Анан фонд заработной платы бизде айына бир айда 3 100 000. Арендадан бизге 3 миллион түшөт да. Фонд заработной платаны покрывать этпейт. Ошол эле учурда жумушчулардын багы айлык акысы төмөн экен да, буну эмне менен байланыштырасыз? Анткени штат чоң, мен айттым, штат чоң убагында азыр оптимизация кылып атабыз. Бул кыскартылгандан кийинки штат. Кайра өтө эле кыскартып салсак, жанагындай махинаны кармоого темемиз да. Бирок ошону карабастан биз кирешеге чыгып атабыз. Эгерде мына 2010дон 2019га чейин алсак, жыл сайын биз дивидендке чейин төлөп турабыз. Ашыкча кеткен акчалар акционердик коомдун мыйзамдары боюнча дивиденд катары нераспределенная прибыль, анан кийин бир жылда акционер тарабынан бөлүнүп берет. 85% бүгүн мамлекетке таандык да. Ушул учкун ачык акционердик коомуна сиз 2018 жылдын ноябрь айынан баштап жетекчилик кылат экенсиз. Чогулуштардын биринде жумушчуларга көптөгөн багы убадаларды бериптирсиз. Ошону канчалык деңгээлде аткардыңыз? Аткарып атабыз. Четинен мисалы үчүн учкунду кабыл алганда чоң карыз менен кабыл алганбыз. 30 миллиондон ашык кредитордук карыздары бар эле. Бул поставщиктерге, соцфонд, налог жана башка эмелердин алдында ошолорду кыскартып атабыз. Бүгүнкү күндө жаңы жабдууларды алып келип атам. Жаңы азыр заманбап
базар требовать эткен техникалар бар да, анткени конкуренттүү болуп туруш керек. Ошол оборудованиядан кече жакта жаңы парктарды обновить эттик. Баардык станокторду оңдоп чыктык. Ушул сиз айткан жаңы жабдуулардан эмнени чыгарса болот? Ошол эле кагаз, иш кагаздарын чыгарса? Баардыгын биз эми кагаз атпайдын баары, вот иш кагаз атпайдын баары типографиянын услугаларын баарынан чыгарабыз да. Эми мисалы үчүн мамлекеттик болуп туруп бизге кээде өкмөт колубузду бурайт да. Мисалы үчүн Эркин тоо, Кызыл туусу жана башка мамлекеттик газеталардын баары бизде чыгат. Баары карыз. Анан Министерство образования, Министерство культуранын 500 экземпляр, 1000 экземпляр деген гезиттери бар да, региондордо. Аны да карызга чыгарып. Аны дагы чыгарабыз, бирок 500 экземпляр деген газетный цех үчүн убыточный. Булдан киреше жок, минуска кетебиз деп, бирок токтобосун деп чыгарып беребиз. Кирешени башка жактан тапсак, бул чыгаша бул жактан чыгып кете берет да. Токтотпойбуз да, бирок бизде газета чыгарган, бизден тышкары дагы 2 типография бар. Бул ошол Вечерний Бишкек менен тиги американский жанагы Freedom House бар. Алар жакын жолотпойт бул гезиттерди. Жакын жолот корозуна киргизбейт, силер убыточныйсың ары кеткиле. Бирок биз мамлекеттикке деп чыгара беребиз да. Мамлекеттик деген ошол да. Эмне үчүн биз ГРСке бааны көтөрбөйбүз? Эмне үчүн Кумтөрдө болду 700-төн төлөбөйт алар? Бул жерден мына мамлекеттик деген ошол жардам берип атабыз, бирок мамлекет бизди карап туруп, бизге да ошол жардам берсе. Жана заказ биз мамлекеттен акча сурабайбыз, мамлекеттен заказ сурап атабыз. Кыш айларында болсо керек эле, эл өкүлдөрү ошо сиздердин ишкана менен жалпы бир таанышуу жүргүзүштү эле да, маалыматыңыз боюнча. Ошондо бир кандай бүтүнгө келишти, бир чечимге келип кетиштиби, бир жабдуулар жагынан же финансылык жагынан бир кайрылуу жасаш керек экен деп мамлекет тарабынан? Мамлекет тарабынан биз кат жүзүндө дагы депутаттардын фракцияларда, комитеттерде чогулган чакырып калганда биз ошол бир эле көйгөйдү айтабыз. Алар өз көздөрү менен көрүп кетти да, баягы абалын учкун. Көрүп кетти, биз азыр масс медиа аркылуу, сиздер аркылуу деле мына группа журналисттерди чакырып алып элдерге көрсөтүп атабыз. Учкун эмнени кыла алат, кандай мүмкүнчүлүктөрү бар депчи. Депутаттар да келип кетти, бирок депутаттардын айрымдары гана келди, мындай толук атайын учкун үчүн чыгып неметкен жок. Жакында чакырып атабыз, комитет келип кететин, көрүп кетсин депчи. Бирок жанагы 162-чи токтомду чыгарардын алдында иш тобу келип кеткен да. Келип кетип ошол токтомдун тартибинин тиркемесинде тартип бар, ошонун 17-чи беренесине мынтип жазып коюштур да. Жанагы утуп алган 3 компанияда, үчөөнүн утуп алганысы субподрядка, субпоставщикке берген акысы жок дейт да. Иштебеш керек дейт, өзү иштеш керек. Бул пункт менен үчөөнүн тең 3 компания тең аткара албайт бул нерсени. Анткени субпостав бизден кагаз чыкпайт да. Бизден лидерин чыкпайт, бизден бумвинил жана башка нерселер чыкпайт да. Поставщик жок, биз кантип иштейбиз? Ошол пунктту өзгөртүп киргизип деп биз кат жибердик да. Марлен мырза, сиз ушул жаатта мыйзамга өзгөртүү киргизип аткандан кийин сиздин түздөн-түз багы иштешиңиз керек экен учкун акционердик коому мененчи. Сиздер ушул жакын арада топ түзүп, барып, таанышып, деги эле мындай маалыматыңыз барбы ушул жерде кандай бир жабдуулар керек экенин, эмне кылыш керек экен? Мыйзамды кабыл алган күнү дагы аны андан ары кандай улап алып кетиш керек экен? Туура айтасыз, мыйзам чыккандан кийин сөзсүз түрдө анын аткарылышы боюнча өзүнчө токтомдор чыгат, положениялар чыгат, нормативный акттар деп коет да, ошолордун баардыгы чыгат. Анын аткарылышын мен мыйзамга өзгөртүү киргизгенден кийин контрольный функциясы менде болот, сөзсүз түрдө. Анан мен азыр эле ошол жумушту баштадым. Кайсы кандай токтомдор чыгыш керек, кандай положениялар чыгыш керек. Бирок учкун боюнча мен оюмда жок эле. Мен азыр сиз жакшы нерсе айттыңыз. Мен сөзсүз түрдө барып келем, Зайыр мырза. Андан сырткары мен азыр дагы бир ой кетип атат. Ушул эмне үчүн Гознак деген өзүнчө госпредприятие болуш керек. Аны учкундун астында дочерний компания кылып кошуш керек деп ойлойм. Себеби бир организация баарына жооп бериш керек да, бөлүнбөш керек. Эгер учкун болгондон кийин учкундун астында киргизгенге толук мүмкүнчүлүк бар. Ойлонуп көрсөм, мен ойлойм ушул тарапта дагы чогуу иштешип иш алып барабыз. Сөзсүз түрдө барып келем, барып келем. Эми сөзүбүздүн соңунда Дайыр мырза ушул келечектеги иш пландарыңыз жөнүндө айтсаңыз, ушул жалпы эле ишкананы. Келечекте иш пландар мындай коюп атабыз. Учкун акционердик коому жалгыз гана өкмөттүн алдындагы өкмөттүк, мамлекеттик бир гана полиграфиялык комбинат жетишет.
жана айтылып кеткен Гознактын бүгүнкү күндө 2,5 миллион карзы бар. Компаниянын өзүнүн наркы $300,000. 7 эсе бул өзүнүн наркынан карызды чогултуп алган да. Бул жакта чоң, мына Марлен мырза бизге депутаттар, коллегалар менен келсе, бардыгын айтып түшүндүрүп беребиз да. Ошондо бизде бардык мүмкүнчүлүк болгондон кийин акчадан башкасынын баарын чыгара турган оборудованияны алып келип коюш керек. Жаңы заманбап. Бул адамдын кийиминдей эле оборудование, мына модада модага өтүп кетет. Анткени жакшы жаңы элементтер чыгып берет. Супер симултан деген азыр оборудование чыккан, жаңы акчаларга колдоно турганчы. Акчаны эмнеге чыгарбайбыз? Чоң немедеги. Акчаны чыгарбайсыз, анткени акча рентабельный болот, когда элдин ошол жашаган мамлекетте элдин саны 25 миллиондон ашык болсо, акча чыгарса болот. А кичинекей немедеги жана тыйындарды монетный двор курсак болот биздечи. Эми акчага чейин жок эле дегенде ушу 6 миллион калкыбызды паспорт менен толук кандуу камсыздап алсак, ошол деле бир ийгиликке жеткен болот болушубуз керек. Ошол bizde стратегиялык мындай максаттардын бири да, паспорт чыгаруу. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз Элдик медиа порталындагы Элдик талкуу программасында сиздер менен ушул эле Кыргызстанда паспортты чыгарууга мүмкүнбү деген суроонун тегерегинде талкуу жүргүздүк. Талкуунун меймандары Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, бюджет жана каржы комитетинин мүчөсү Марлен Маматалиев, ошондой эле Учкун акционердик коомунун директору Дайыр Кенекеев болду. Кайрадан эртең биздин талкуудан көрүшкөнчө саламатта калыңыз.